күнел, эшикти күнел кыла турган болсок, машинени ала турган болсок, $1000 аябайбыз. Балабызга 100 сомго китеп сатып бере турган болсок, бир жума уктабай калабыз. Балам, алды пайдалуу деп бекен пайдасы жок. Окпатасыңбы, окпой атасыңбы? Эгер беттери бирдеги болсо кайракка өткөрүп салайын эгер балам. Айырсалай болсо. Оксаң нормально окуй, же окпасаң точносын айт дейбиз да. Чындыгында ошондой. Муну эске алалы. Баарыбыздын үй бүлөбүзгө жетишкенде кошунанын завору менен кошо заворду жарыштык. Бардыгын кылдык. Бирок кейи турган маселе баарыбыздын чай ичкендерибизге уголокторду сатып алдык, холодильникти сатып алдык, бүт баарын сатып алдык. Эң кейиштүү маселе көп үйгө киргенде силердин үйдө жок деп ойлойм. Балдар көмүрөсүнөн жатып алып сабак даярдап отурушат. Биринчи класстын балдары тамак ичкен столдо мынабы толтуруп алып жазып отурат. Светтерибиз жарык эмес, караңгы, көздөрү ошентип отуруп бузулуп атат. Кыр сөбөктөрү бузулуп атат, арка сөбөктөрү бузулуп атат. Ошого карап агай дедик, эң мыкты сабак даярдоочу бөлмө деген конкурс уюштурду. Бираз айыл өкмөт депутаттары да бюджеттен бөлүп коет. Директор, мугалимдер чогултат, ата-эне спонсору, шерирлер бар. Таңгөр мен Токмоктун байы